университетте. Sen iki, Gülmira sen bir. Nesi mi? Zuklarda uçurduk. Zut, kamakla koyalım mı? Sen gidin bana geç. Yok, ne yapalım? Ümit'ten getirmeyin mi? Ümit'in parolü. Мына Кыргыз Республикасында санарип тештирүү саясаты 2-3 жылдан бери башталган. Бирок мына пандемия кырдаалы бизди өзгөчө бир абалга, шартка мажбурлады. Мүмкүн болушунча бардык биздин ишмердүүлүгүбүз, жашоо турмушубуздун бардыгы бул санарипке байлангандыгын көрсөттү да. Ошон үчүн адамдардын ортосунда контакт азайтуу, ташкары бюрократиялык көрүнүштөрдү кыскартуу, эң башкысы оперативдүү жана мобилдүү иштөө үчүн бул санарип тештирүү зарыл экендигин турмуш көрсөттү. Ушул пандемия мезгилинде санариптик билим берүү, санарип университет, санарип мектеп, санарип мугалим, санарип окуучу, студент деген түшүнүктөр биздин аң сезимибизге келип кирди. Себеби ушул кырдаалда биз мына 14 марттан бери ошо аралыктан билим алууда, аралыктан билим берүүдө биз бул процесстин тездеттик. Мүмкүн болушунча баягы санариптик сабаттуулук, санариптик көндүмдөр биздин турмушубузга келип кирди. Андан кийин кече жакында биздин президентибиз Сооронбай Башарович Оштого болгон сапарында Ош мамлекеттик университетиндеги индустриалдык педагогикалык коллежге келип, ошол жерде санарип университет моделин көргөндөн кийин президентибиздин демилгеси менен Ош шаарында Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын жана алдыңкы атайын орто окуу жайлардын ректорлорунун, директорлорунун атайын санарипке байланышкан кеңешмесин өткөргүлө деп конференциясын өткөрүүгө сунуш берген. Ошон үчүн бүгүн биз мына Кыргызстандагы 50ге жакын университеттин ректорлору, директорлору бүгүн мына жаңы шартта санарип университет моделин көрсөтүп, мына болгон өз көздөрү менен көрсөтүп, болуп аткан жаңы инфраструктураны берели деп чечтик. Ошон үчүн азыр эми санарип боюнча жалпы республикалык деңгээлде аткарылып аткан иштер катарында билим алуучулардын жана билим берүүчүлөрдүн маалымат базасы бүтүп калды. 1,5 миллиондон ашуун адам бул процессте биз толук алардын маалыматтарын толук киргиздик. Ал жерде студенттер, окуучулар, мугалимдер, ошондой эле ар бир билим берүү мекемесинин толук түрдө инфраструктурасы дагы атайын катталат. Баягы издеп отуруштун кереги жок болот да. Бул өтө чоң мындай көлөмдүү иш болду. Ошол көлөмдүү иштин аягына чыктык. Азыр жалпы Кыргызстанда санарип университеттин элементтери кирди. Айрым бир алдыңкы университеттер болсо ошол комплекстүү түрдө ошол иш аракеттерди толук түрдө ишке ашыра баштагандыгы бул кубанычтуу болуп атат. Ошондой эле биз мына азыр эми коррупциялык тобокелчиликтерди дагы санарип аркылуу кыскарттык. Мына быйылкы жылы 50 миңге жакын биздин мектеп бүтүрүүчүлөрү, абитуриенттер үйүндө олтуруп алып эле окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк болду. Бул ашкере чыгымдарды кыскартты, үнөмгө алып барды. Андан тышкары ошол бир топ коррупциялык тобокелчиликтерден сактады деп мен айтар элем. Бул чоң бир прогрессивдүү иш болду. Эми бүгүн Ош университетинин жалпы
санариптик маданиятын, санариптик инфраструктурасы жөнүндө айтканда эң башкысы дата центр бар бүгүн. Дата центр ошол санариптик башкаруунун баардык автоматташтырган түрүн базасын чогулткан чоң бир мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Андан кийин ар бир окутуучу менен мугалимдин студенттин ортосундагы мамилелердин баардыгы санариптик ишмердүүлүккө өткөн. Бүгүн ошол презентациялар болот. Ошол Санарип университетинин моделин көрсөтөбүз деп даярданып атабыз. Сооронбай Шарипович Жээнбековдун билим берүүнү санариптештирүү боюнча сунушунун негизинде өткөрүп жаткан Санарип университет конференциясына кош келиңиздер демекчимин. Өлкө башчыбыз 9 сентябрда Ош шаары жана Ош облусуна болгон иш сапарынын акабында Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык коллежинин жаңы имараты менен таанышып, окуу жайда жүргүзүлүп жаткан билим берүү системасын санариптештирүү багытындагы иштер менен таанышкан. Бүгүнкү конференциябыздын негизги өзөгү да Санарип университет болуп саналат. Конференциябызга Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Базарбаев Кудайберген Базарбаевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Саралаева Жанна урматовна, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдуазизович жана конференциябызга республикабыздагы бардык аймактардан жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын ректорлору, директорлору катышууда. Андыктан урматтуу кесиптештер, бүгүнкү конференциябызды ачык деп жарыялайм. Азыркы учурда санариптик технологияларынын болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүшү билим берүү тармагына да улам жаңы талаптарды пайда кылууда. Бул талаптар окуу процесстерин уюштуруу жана башкаруу менен катар окутуунун мазмунун да өзгөртүүнү шарттап турат. Мезгилдин агымынан калбай тең жүрүү гана эмес, келечекте болжоп эмгек рыногунун болочок талаптарына ылайык студенттерге билим берүү учурдун эң маанилүү талабы. Алдыда турган чакырыктарга региондогу атаандаштыкка татыктуу жооп бере турган бүтүрүүчүлөрдү даярдоо биздин жогорку окуу жайларыбыздын негизги милдети.
өлкөбүздүн заманбап өзгөрүүлөрдөн арта калбай улут катары дүйнөлүк билим жана илим чөйрөсүндө өз ордун табуусун камсыздоо бул мамлекетибиздин азыркы учурдагы негизги приоритеттүү иш аракеттеринин бири. Биз заман талабынан канааттандырган эл аралык жана маданияттар аралык компетенцияларга ээ болгон жогорку билимдүү сапаттуу адистерди даярдоого муктажбыз. Жогорку жана орто кесиптик окуучуларга жүктөлгөн негизги милдет ушул стратегиялык пландарды ишке ашырууда турат. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында билим берүүнүн сапаты өлкөбүздү узак мөөнөттүү мезгилде өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталган. Азыркы күндөгү глобалдык өзгөрүүлөр билим берүү жана илим өнүктүрүү багыттарынын кайрадан карап чыгуу максатка ылайыктуу болорун айгинелеп турат. Өлкөнү санариптештирүү пандемиянын учурунда да окуу процессин үзгүлтүккө учуратпай улантууга шарт түздү. Бул биз туура чечимдерди кабыл алганыбызды далилдеди. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети санариптик билим берүү чөйрөсүн түзүүдө алгылыктуу иш тажрыйбасы бар окуу жай катары өзүн көрсөтө алды. Акыркы жылдары бир топ жаңы инфраструктуралар түзүлүп, ишке ашырылып жатат. Ош мунун региондордун өнүгүшүнө түздөн түз салым кошуп жатат десем жаңылышпаймын. Конференциянын катышуулары менен бөлүшө турган алгылыктуу тажрыйба топтолду. Урматтуу конференциянын катышуулары, адам анан интеллектуалдык потенциалынын өлкөбүздүн гүлдүп өнүгүшүнө, мамлекеттүүлүктүн бекемделишине колдонууга шарттарды жаратуу сиздердин колуңуздарда экенин баса белгилеп кетким келет. Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында өткөрүп жаткан бүгүнкү тажрыйба алмашуудан кийин өлкөбүздөгү жогорку жана орто окуу жайлары бул багытта активдүүлүгүн жогорултат деген ишеничтемин. Санарип университет конференциясы жемиштүү натыйжаларды берет деп ишенем. Ишеним артуу менен сиздердин өлкөбүздүн келечеги үчүн жасап жаткан иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Жана ушунун тажрыйбасын көрөлүк деп отурабыз. Серия экенин, канчалык алдыга жылып кандай аракет кылат көргөндөн кийин ушундай демилге түздү окшойт бүт башкаларын. Жана тажрыйба алмашышып, өзлөрүнүн багытына окуй коеюн деп ойлодум. Бирок могу жерден бир самолет окшойт. Ошол жерден 2 абзацка токтолуп кетип, анан жыйынтыктайм деп атам. COVID-19 вирусунун башталышы менен дүйнөдө бизнес тармагында да чоң өзгөрүүлөр болорун жана ага мамлекет катары ар бир өлкө даяр болуусу керектиги күтүлүүдө. Басым жасап, жылды дагы жарыялап, канча деген каражаттарды аларыбыз туура эмес аткарып атканыбыз же болбосо мындан аркы кетпей калпеле кагаз учурунда биздин айрыкча жогорку окуу жайлар жана колледждерде салымы өтө эффективдүү жакшы натыйжа берет. Бул конференцияны мындай оңдоо корректировкалар киргизип керек. Ой менен баарыңыздарга Бүгүнкү конференцияны толугу менен биздин Facebook баракчаларыбызда, YouTube катышпай калган өкүлдөрү биздин конференция менен онлайн. Дегенде мен биздин президентибиз Сооронбай Шариповичке терең ыраазычылык билгизип коюуга уруксат этиңиздер. Себеби биринчиден бүгүнкү иш-чаранын негизги себепчиси дагы, негизги демилгечиси дагы биздин президентибиз экенин жакшы билебиз. Бул бир жагынан ошо президенттин билим берүүнүн табиятын мыкты билгендиги жана бул иш-чаранын биздин билим берүү чөйрөсүнө абдан зарыл болуп тургандыгын сезгендиги. Анан экинчи жагынан
ушу президентибиздин биздин ушу алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу зарыл экендиги. Мындай иш-чара чын-чынына келгенде биз буга абдан муктаж элек, мындай иш-чара бизге абдан зарыл эле. Кече эмес, эртең эмес, бүгүн азыр керек. Себеби пандемиянын кесепетинен туулган кыйынчылыктарды бардыгыбыз ар бир окуу жайдын жетекчиси жекече ар бирибиз өзүбүздүн башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошон үчүн азыркы учурда ушул кыйын мезгилинде орусча айтканда на марше токтоп, акыл жыйып, анан биздин азыркы абалыбыз кандай, жакынкы алыскы милдеттерибиз кандай, эмнелерге жетиштик, кандай кадамдарды жасашыбыз керек. Анан эң негизгиси алдыңкы тажрыйбаларды өздөштүрүп, тажрыйба алмашып, анан илгери умтулууга, өнүгүүгө өзүнчө бир өбөлгө болот деген бир ишенимде иш-чара абдан зарыл. Экинчиден, президентибиз өзүңүздөр жакшы билесиздер, перманенттүү, системалуу түрдө биздин билим берүүнү багытында өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги өбөлгө катары баалап, ушул багытта чоң саясат жүргүзүп, колдоп келе жатат. Акыркы учурлардагы мына пандемия учурундагы биздин баардыгыбыздын аракетибизди президентибиз жакында сөйлөгөн сөзүндө дагы баалап, салмактап, оң баа берип отурат. Биз мугалимдер, жетекчилер бүгүн ошо мамлекет башчысынын колдоосуна, жылуу сөзүнө абдан муктажбыз. Бул албетте бизге демибизге дем берет, күчүбүзгө күч кошот, мындан ары өнүгүшүбүзгө өбөлгө болот. Жалпылап айтканда, мен билим берүүнүн табиятын билген киши катары, улуттук билим берүүнүн табиятын билген киши катары, анан азыркы күнү, бүгүн дүйнөдөгү билим берүүдө өтүп жаткан процесстер менен тааныш киши катары бир чындыкты бүгүн ушул трибунадан айтууну туура көрүп отурам. Пандемиянын кесепетинен бардык бүт дүйнө жүзү, анын ичинде улуу державалар, лидерлер мунун азабын, кыйынчылыктарын тартып атат. Биринчи иретте бул кыйынчылыктарды билим берүү системалары тартып атат. Бардык эле жипке тизилген шуурдай шыр кеткен жери жок. Кыйынчылыктар өнүккөн өлкөлөрдө да болуп жатат. Ал эми биз чакан өлкө, чакан мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик билим берүү системасы 10 эсе, 100 эсе көбүрөөк кыйынчылыктар тартты. Мына ушуга карабастан баарыбыздын аракетибиз менен биз ушул сыноолорго туруштук бердик деп мен айта алам да. Бул жөн жерден эле асмандан түшө калган жери жок. Буга өзүнчө өбөлгө, мунун өзүнүн жүйөлүү себептери да бар. Бөлөгүн айтпаган күндө дагы акыркы 2 жылды президенттин жарлыгы менен өлкөнү санариптештирүү деп жарыялап, ушул багытта күчтүү аракеттер, күчтүү саясат жүргөнү биздин билим берүүдө дагы бир топ даярдык менен, могу кыйынчылыктарга даярдык менен келүүгө мүмкүнчүлүк берди. Чоң соккуларга туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк берди. Жалпылап айтсак, ушул биринчи кыйынчылыктардын биринчи толкунуна туруштук берген мен адис катары 3 негизги факторду көрүп отурам. Биринчиси, ушундай кыйын мезгилде мамлекеттик билим берүүдөгү мамлекеттик системалуу, туура саясат. Экинчиси, ушул билим берүүнү тейлөөгө милдеттүү болгон, ушул чөйрөнү тейлеген биздин өзүбүздүн министрликтин ыкчам, чечкиндүү, ийкемдүү аракети. Муну да моюнга алып, чындыктан айта жүрүш керек. Үчүнчүсү, бул биздин мугалимдердин билим берүүнүн чордонунда, уйткусуда турган мугалимдердин жигердүү аракети керек болсо, уюштуруп берип отурат. Эми албетте биринчи толкунга биз чыдадык. Университетте дагы бир чоң жакшы бир юбилейдик майрам болду эле. Тилекке каршы биз онлайн режиминде токтогон турганда пайгам Рысбек Захметович пандемиядан кийинки биздин билим берүү системасында эмес, Жаңы Кыргызстандагы биринчи офлайн системасында
жана онлайн көрсөтүлүп аткан биздин конференциябыз ошон үчүн жандуураак маанайыбыздарды көтөрүп мындай бир жашоого үмүт менен позитив менен карап отура бериңиздер. Кыжырат болбой, эртең менен уйкудан калганыңызда кичине кыжырат болуп жатат окшойсуздар. Биз биякта иштегенде күн сайын ушундай болуп барчубуз Бишкекке. Ошон үчүн бир жолу келгендиңизде кыжырат болбой мындай маанайды көтөрүп отуруңуздар. Бул биздин бир эле күнүбүз. Өткөндө президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович келип өзүнүн демилгесин айтып, ушул жерге бүт окуу жайлардын ректорлорун, алдыңкы колледждин директорлорун чакырып көрсөткүлөр деди. Биз онлайн режиминде деле бул конференцияны көрсөк болмок, бирок көрүп, эң башкысы конференция эмес, бул жерде инфраструктураны, санариптик инфраструктураны көрсөтүү болгон. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Баардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруу менен болуп атат. Анча-мынча ушул маселеге да көңүл бөлүп койсоңуздар, эртең окуу жылы башталганда окуу жайларда кандай дезинфекциялык иштер болот, санитардык гигиеналык талаптар кандай аткарылат дегенди биз өзүбүз бүгүн көрсөтүшүбүз керек да, окуу жайдын жетекчилери. Эгерде жок, бул боло берет деп кайдыгер карап койсок, эртең анда окуу ачылбай калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр даярдыктарды баарыбыз өзүбүздүн мисалыбызда көрсөтүшүбүз керек. Мен ушул демилгени көтөргөн президентибизге ыраазычылык билдирүү менен бүгүн Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын пандемия кырдаалына ыңгайлашуусу деген темада бир өзүмдүн докладымды силерге сунуш кылайын деп атам. Себеби мындай караганда бүгүн билим берүү системасынан сындаган көп, 6 миллион, 7 миллион калп болгон болсо, 7 миллиондун баары сындап атат. Себеби ар биринде балдар бар, кыздар бар, неберелер бар. Бүгүн ар бир үй бүлө пандемия шартындагы билим берүүнүн татаалдыгындагы сезип атат. Бирок муну биз өзүбүз тилеп алган жокпуз. Биз ошол аргасынан чыгуунун жолун издеп жаткандыгыбызды биз коомчулукка туура түшүндүрүүбүз керек деп ойлойм. Эч качан жандуу мугалимди, жандуу аудиторияны, мектепти, класстарды, анын классташтарын же курсташтарын эч нерсе алмаштыра албайт. Себеби реалдуу билим берүүдө бир топ кеңири мүмкүнчүлүктөр, максималдуу мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми онлайн билим берүүдө бир топ минималдуу гана мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде биз аракеттерди жасап атабыз. Мен эми кыскача айтканга аракет кылайын. Мына былтыркы жылы биз январь айында 2020-2040 жылга чейинки билим берүү системасынын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгып, коомдук талкууга алып чыгып, мамлекеттик эмес уюмдардын андан кийин азыр министрликтин сайтында бүгүнкү күнгө чейин илинип турат. Жакын арада биз өкмөттүн бекитүүсүнө жөнөтөбүз. Электрондук колтонмасы даяр болуп калды. Жакын арада биз бул процессти баштайбыз. Мындайча айтканда, бул өтө чоң иш болду. Мен мына айткым келет, канча жылдан бери биз жасай албай адамдар айлык алып жүргөн, өзгөчө мектептерде, бала бакчаларда ошолордун баарын арылды. Миллионго эч кандай мындай бир катарчылыкка жол берилбей иштеп атат. Бюрократиялык тоскоолдуктар бар. Кыйын болду, бирок электрондук кезекте өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылы биз бир эле Бишкек эмес, Токмок, Кызылтыя, Балык, Россияда дагы ар бир жай калагандагы өзүнүн урсалдарын балам 300 мыңдан президентибиз пандемия болуп атканына карабастан баарын чакырып 100 километр алыстыкта турган. Андан кийин мына кече өзүңүздөр билесиздер, алып чыгабыз жогорку окуу жайларда дагы реалдуу режимге өткөргөнгө толук мындай бир даярдык менен барабыз. Пандемия акча боюнча да 15 мектепте азыр иш жүрүп атат. Курулуш иштери үчөөсү декабрда ишке берилди. Андан кийин сабылып аткан 20 жакын мектептерибиз азыр ишке берилип атат. Мен эми негизинен 5 мектепке жетпейт. Себеби муну айтпаса болбойт деп ойлойм. Мен мектеп сындап жүргөндөр да бар. Мен ошого бир эки жооп берип коеюн деп элем. Үчүн 6 кафедра бар. 126 кафедра бар. Ушунун баардыгы кол менен кармап, сезип, анан ошол мына гимназияларга жетишкенге да жерлерде 170ден ашык балдар болду. Мына мектепти билбей, мектеп түшүнбөй жакшы болду. Биздин бир топ иш аракеттерибизди жөнгө салып, талдыга кетти. Боюнча министрликте коргой турган бир совет ачып атабыз. Ар бир университет өзүнүн видениясын берсин, карап чыкпасак болбойт. Анан мындайда 30 жылдын ичинде билим берүүдө алда ошону иштеп. Анан жаңы имараттар, мына медициналык клиника. Мен бир эле стар үчүн эл аралык медициналык борборлаштырма, лабораториялык медициналык лабораториялык корпус. Бунун артында дагы эки чоң окуу имараты курулуп, азыр бүгүнкү күндө ишке берилген турат. Мына стоматологияда 20 сом современный. Мына Конфуций үчүн дагы 1 миллион доллар корпусун салып. Университет дагы өзүнүн каражатын 3-кабаты көтөрүлгөн.
мындайча айтканда 12 андан кийин дата центрде Ош университетинде мына электрондук сканерлер көйгөйлөр бул жерде дагы бар. Бирок ар бир университеттин дагы өзүнүн сыйы айткым келет. Мен баарыңыздарга бүгүн атайын келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Негизи биз айтышыбыз керек, ачык эле ушу биздин университеттердин өнүгүүсүндө ар кандай темптеги жүрүп жаткан өзгөрүүлөр бар. Бирок Ош мамлекеттик университеттин акыркы ушул бир 6 жыл, 7 жылдын ичиндеги өсүп өнүгүүсү жана ушул санариптештирүү багытындагы жасалган иштер абдан бир кандай көрүнүктүү болуп жатканы байкалууда. Өз учурунда ушул кабыл алуу маселесинде жанакыдай санарип кабыл алуунун дагы ошо бир үлгүлөрүн ушул университетте башталган. Мен өз учурунда министрликте иштеп жүргөн учурларда байкап, бардык университеттерге дагы ушундай бир тажрыйбаны ушул Ош мамлекеттик университетте болуп жаткан нерселер жайылтуу боюнча бир иш-чараларды жүргүздү келек. Мына өткөн жылы дагы анан ушул жылдын башынан баштап ушул бир санариптештирүү боюнча өзүнчө өнүгүү стратегияларды ар бир окуу жай иштеп чыккан. Анткени жалпы ушу бизге президент берген көрсөткөн ушу стратегиялык өнүгүүнүн эң негизги приоритети санариптештирүү болуп жатканына байланыштуу биз ошого даярданып жатып, бир топ иштерди жасап алган учурда пандемия күтүлбөгөн жерден келгени, бирок биздин ошого чейинки жасалган иштерибиз базаларды чыңдоо жагынан ушул методикалык анан жанакы жаңы ушул дистанциялык ыкмаларды туура багытта пайдалануу иштер болуп калган үчүн жогорку окуу жайларда кээ бир алдыңкы бул позицияда турган окуу жайларда болгон үчүн жогорку окуу жайларда ушул бир ай, 2 айдын бир мындай бир көнүгүү позициясын башталып жатып, анан туруктуу ушул багытка өтүп кеткенибиз бир жакшы көрсөткүч болду деп айтабыз. Негизи жалпы биздин билим берүү системада дагы болуп жаткан эң негизги кыйынчылык азыркы учурда мектеп деңгээлиндеги онлайн сабак берүү болду. Ошол учурларда дагы жогорку окуу жайлардын базаларын пайдаланып, алардын методикалык ыкмаларын, анан жалпы ушул сабактарды онлайн форматка өткөрүүдө 7-8 биздин университеттер өздөрүнүн ушу жанакыдай телестудияларды, санарип жанакыдай технологиялары аркылуу жардам берип ошол сабактарды даярдоого бир топ салым кошконбуз. Бул сөзсүз мындай бир азыркы учурдагы ушундай бир тез арада жасай турган шарттар болуп калды. Ага ийгиликтүү ушундай бир кадамдар жасалды. Бирок Сиз айтасыз го, башка университеттер ошого чейин ошонун тажрыйбасын алып көргөн, анан эмне үчүн ошол эле Бишкектеги, ошол эле нарындагы университеттер бизге ушул сыяктуу үлгү боло албайт да, Ош мамлекеттик университети сыяктуу. Эмне жетишсиз деп ойлойсуз ошолорго? Мен ойлойм, бул жерде негизи ошо өнүгүү стратегияларды туура багытта иштеп чыгыш керек. Ар бир университет ушул убактылуу эле мезгилдеги эле бир багытты алып алып, мына бакалавр деңгээлинде, анан ушу магистр деңгээлге жетип барып, ошо менен токтоп өнүгүүсүндө билим берүү гана ошол диплом берүү шарты менен токтобой, жалпы коомго бере турган салымын азыркы ушул өнүгүп аткан университеттердин жалпы дүйнөлүк тенденцияны билип туруп, ошол тенденциялардын ичинде эң негизги мындай бир партнер катары жардам бере турган университеттер менен жакшы байланыштарды түзүп, алардын дагы үлгүлөрүн алып туруп, анан жаштарды, мына окуп жаткан студенттерге көбүрөөк ушу жанакы алмашуу программалары аркылуу шарт түзүп, анан алар кайтып келгенде ошолор өзүнчө дагы университеттин өзүнүн бир интеллектуалдык потенциалы болушун азыр көрүп жатабыз. Мына Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн жасап жаткан иштеринде бардык эле университеттерде ошондой шарттар болгон. Бирок бул жерде жасалган ушу кадамдар негизги ушу жаңы муундагы ушу тажрыйба алган чет өлкөлүк алдыңкы университеттерде жанакыдай алмаштыруу программа аркылуу
студенттер дагы, окутуучулар дагы барып келип ошолордун жаңылыктары бүт ушул жерде сиңип атканы үчүн өз учурунда бул жерде өсүш болду. Анан тенденцияларды биз ачык айтышыбыз керек. Мына кээ бир университеттерде анчалык мүмкүнчүлүк жок. Мисалы баягы өстөрүнө ушул чет мамлекеттик студенттерди тартуу боюнча Ош мамлекеттик университет чет мамлекеттик студенттер менен дагы аларды өзүнө тартуу боюнча жаңы ошолдо болуп жаткан рынок шартындагы тенденцияларды убагында байкап туруп ошол багытка көңүл буруп туруп өнүктүрүү. Анан ачык айтыш керек, ар бир университеттин жаштарга мындай бир көз карашына жакын болуш үчүн жаштарга сөзсүз ошо студенттик сервис шарттарын жакшыртыш керек. Саламатсыздар, урматтуу журналисттер. Бүгүн мына Ордо Олошто абдан жакшы конференция болуп атат. Санарып университети бул жөн жеринен болгон жок. Эми биринчиден чындыгында флагман университет. Бул жагынан айтканда азыр биз таң калып уктук. Мурунку ректор, азыркы министрибиз аябай жакшы айтып кетти тарыхын. Эми быйыл эмне өзгөчө болуп атат? Мына сиздер жакшы билесиздер, жаздан баштап биз пандемия учурунда онлайн режимде өттүк да. Азыр болсо барыңыздар жакшы билесиздер, биринчи класстар офлайн, калганы онлайн болуп атат да. Булардын бардыгы. Жок, түшүндүм. Анан ушул жерден ушундай флагман университетке жетишиш үчүн Нарын мамлекеттик университетинде эмнелер жетишсиз? Эмнеге сиздер деле флагман? Мен түшүндүм да. Бизге болгону 80 жаштагы чоң университет, бизде 25 жыл болуп атат. Буюрса ошо 80 жылдын ичинде биз да болуп калабыз деп үмүтүбүз бар. Бирок бир эле нерсени эске алыш керек да, бул традиция. Бир жакшы нерселер күнүгө бүгүн эле пайда болуп калбайт. Буга абдан чоң окуя керек, абдан чоң мындай бир тынымсыз эмгек керек, анан кийин жигердүү бир аракеттер керек. Буюрса бизде болобуз. Бирок биз жакшы нерсени дайым үлгүлүү катары кабыл алышыбыз керек. Биз ушуга кандай десем багыт алышыбыз керек. Анан өзүбүз эле жата берип, баягы өзүбүздүн боткобузга өзүбүз кайнай берсек эчтеке болбойт да. Ошондуктан президентибиз айтты, ушул жерге баардык окуу жай келсин, көрсүн, анан өздөрүнө барып, ошонун мүмкүнчүлүккө жараша аткарсын деп атат да. Бул аябай жакшы нерсе. Себеби мен аябай көп ушул жерде коллегаларым бар. Менин окуучуларым бар, менин аспиранттарым бар, мен ошол жерде кандидаттар даярдаган Ош мамлекеттик университетине да асыр көптү салымым бар. Ошентсе дагы биз көрө турган көп окуялар бар. Бул эң негизгиси. Бир эле нерсени айтайын, мына Ордо Олошто эң көп имарат салган Ош мамлекеттик университети. Муну биз дайыма айтып жүрөбүз, айта беребиз. Бул абдан жакшы окуя. Себеби ошол өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүн туура пайдалануу деген чоң концепция жатат да. Анан мына министрибиз айтты, эң жакшы окуш үчүн студенттерибизге жакшы мейкиндик түзүп берели деп атат да. Мейкиндик деген эмне? Баягы кыргызча эле шырдакка отургузсак деле болот да. Бирок азыркы шарт башка, ошондуктан инфраструктураны абдан жакшыртышыбыз керек. Мына мен аябай сүйүнүп атам, мына Ош мамлекеттик университетинин ушунчалык көп журналисттердин келгени эле бул далил болуп турат да. Цифровизациянын ишке ашып аткандарына. Дагы суроолор болсо? Саламатсыздарбы? Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз Ош мамлекеттик университетине Санарып Кыргызстан Санарып университет конференциясына келип отурабыз. Бул негизги ректорлорду жыйнап отурат бул жерде, андан тышкары директорлор колледждердин ошондой эле мезгилде башка дагы онлайн системасында дагы бүгүн биздин эжек агайлар катышып отургандар бар. Мен ойлоймун мунун өтө пайдасы жогору экендигин биз баардыгыбыз жакшы билебиз. Анткени биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович мына 2-3 жылдан бери региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп быйыл кабыл алынды. Ошонун негизинде баардыгыбыз иштеп атабыз. Мен кыскача өзүбүздүн окуу жай жөнүндө айткым келет. Баткен мамлекеттик университетинин түзүлгөнүнө 20 жыл болду, бирок өтө кыска убакыттын ичинде биз дагы бир алгылыктуу иштерди жасай алдык десек болот. Анткени санариптештирүү жылында кандай иштер аткардыңыз? Азыркы күндө биз бирдиктүү терезелерди уюштуруу боюнча, аралыктан окутууну калыбына келтирүү боюнча, анан эми биздин университеттин өзгөчөлүгү айтайлы башка окуу жайлар бир жерде жайгашкан болсо, биздики ар тараптуу аралыктарда жайгашкан. Башкы мекемебиз Баткендин өзүндө батышка карай 100 чакырым, 170 чакырым километр аралыкта Сүлүктүүдө бир институт, бир колледжибиз жайгашкан. Ал эми чыгышка карай Кызылкай шаарында 100 километр аралыкта 2 институт жайгашкан. Башкы мекеме менен бир колледжибиз Баткенде жайгашкан. Бүгүнкү күндө башка окуу жайлардан айырмаланып, убагында жаңы түзүлгөндө биз башка окуу жайлардан илимдүүлөрдү, окумуштуулар чакырганбыз. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө азыр ушул принциптен чыгып, биз өзүбүздүн жергиликтүү эжеке агайларды окутууга жетише алдык. Айрыкча мына акыркы 2
5 жылдыкта 5 жылдык акыркы 5 жылдыкта 20-дан ашык илимдин кандидаттары, илимдин докторлору чыга баштады. Бүгүнкү күндө 5 илимдин доктору, 50ге жакын илимдин кандидаттары жергиликтүү агайлардан алды. Жылдын алкагында мына пандемия учурунда кандай иштер аткарылды сиздерде? Пандемия учурунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 14 мартта атайын министрлик тарабынан буйрук чыккан, ушу студенттерди, мугалимдерди аралыктан окутуунун бардыгын үйлөрүнө жөнөтүп, белгилүү гана жумушчулар иш аралыда калып туруп, ошонун бүт бардыгын онлайн системасына өткөнбүз. Онлайн системасында биз айрыкча мына Zoom программасын, WhatsApp жана башка эмелерди пайдалануу менен студенттердин арасындагы окуу процессин уюштурдук. Ошол эле мезгилде окуу процессинде жүргүзүлүп жаткан аралыктан пайдалануудан студенттердин кайтарымдуулугунда пайдаланып, мисалы үчүн ЭЖК агайлар студенттерге жеткизгенден кийин кайрадан аралыктан ошо студенттердин мүмкүнчүлүгү болушунча кайрадан бизге эмелди. Эми чындыгында бүгүнкү күндө санариптештирүү менен биз мына Ош мамлекеттик университетинде көп жакшы нерселерди көрүп турабыз. Биздин дагы ушул нерселер жасалган. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө аралыктан окутууда бүт атайын класстар уюштурулуп, ошол пандемия учурунда жүргүзүлүп жаткан көп иш-чаралар аягына жетип калдык да. Бизге мына бүгүнкү уюштурулуп жаткандыгы өтө чоң мааниге ээ экендигин анткени бул университет биздин университетке караганда алгачкы университеттердин катарында бир 80 жыл жашап калган университет деп айткым келет. Мен ойлойм, бул жерде жасалып жаткан иштердин көпчүлүгүн биз өзүбүзгө калдык. Мен ойлойм, дагы бир көп ала турган иштерибиз бар. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университетиндагы бир топ иш-чараларды жүргүзүп, жаңы окуу корпустарын куруу алдында турабыз. Анын пайдабалдары курулуп, фундаменттик биринчи уровеньге чыгып калдык. Буюрса, бул келечекте дагы бизде өзүнүн ордун табат деген ишеним бар. Ош декларациясына кол койгонбуз. Ошондо мобилдүүлүктү ишке ашыруу боюнча студенттердин арасында мобилдүүлүктү ЭЖК агайлардын арасында мобилдүүлүктү уюштуруу боюнча бул мобилдүүлүк боюнча биздин азыр студенттерибиздин көпчүлүгү Нарынга, Көлгө, Таласка, Ошко, Жалал Абадка чейин барып келишет. Жылына 25-30га жакын студенттерибиз барат. Кайрадан кайтып келип, кайра бизде ал жактан алган билимдерин биздин студенттерге жеткизгенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бул бир эле ички байланыш эмес, сырткы байланыштагы түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Эң башында айтып кетким келет, бүгүнкү конференция бул мезгилдин талабы өзүнүн учурунда болуп атат деп ойлойбуз. Жакшы, азыр дагы пандемиянын учурунда морики карантин маалында дагы оору кичине спад болгондугуна байланыштуу мына бүгүн мүмкүнчүлүк бар экен Ошко келгенибизге. Андан тышкары мына өзүбүз да көрүп атабыз, аябай жакшы уюштурулган экен, бүт дистанциялар сакталып, ошого дагы ыраазычылык билдиргибиз келет. Анан санарип актуалдуу тема, жылдын башынан баштап эле чоң проблемаларга учурадык. Анткени баягы жана айтып кетпедимби, кагаз түрүндө жакшы отчетторду жазып көрсөтүп атканыбыз менен практикага жашоо турмуштун кыйналычына келгенде эле биз көп пробелдерибизди көрдүк, көп тоскоолдук. Мына кечүүдөн бери мектептерди жана 4 окуу жайды Оштогу көрүп чыктык. Кантип дистанттык түрдө окуулар уюштурулуп атканын мектептерде дагы и вуздарда дагы. Баягы алгачкы биз жолуккан проблемаларыбыз ал деген жайкы жазгы мезгилдеги азыркы күндө жоюлуп, бир жакшы нукка кирип калышканы аябай кубанычтуу болду. Мугалимдер эгерде жазгы маалда бир конкреттүү түрдө 200ге жакын мугалим атайын сабактарды даярдап, телевизор аркылуу ар кайсы мүмкүнчүлүк, тармактык мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп окутуу жүргүзүлсө, азыркы учурда ар бир мектеп, ар бир окуу жайында ар бир мугалим өзү жанагы видео урокторду даярдап атыптыр. Бул абдан жакшы көрүнүш, бул сапатка дагы, баланын түшүнүгүнө дагы жакшы таасир этет деп ойлойм. Анткени өзүнүн мугалими, өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрү менен бала көнгөн шарты менен берилет да, ошондо сапаты дагы жакшы болот, бала дагы жакшыраак түшүнөт деп ойлойм. Бүгүн биз көрүп атабыз, мына экинчи этап десек болот, ошол дистанттык окууну уюштуруу экинчи этапы башталды. И уже башкача көрүнүш, уже
адамдар көнүп калган и мурунку кылган каталарын кетирген каталарын азыр оңдоп аябай жакшыртуунун үстүндө иш алып барып атышыптыр. Ошол эле учурда аралыктан окуунун баягыдай эки бет бар дегендейчи, айрым ата-энелерде мүмкүнчүлүк шарттары жок экени дагы талашында, телефону жок, телевизору жок, же болбосо интернет тартпаган дагы алыскы аймактар бар. Ушулар боюнча дагы маалыматтар жетет. Да, туура. Баягы ар бир маселенин эки жагы бар дейт го, жакшы дагы, жаман дагы. Бул азыркы учурда сиз айтмакчы, көп эле Кыргызстан боюнча карасак, 500гө жакын үй бүлөлөрдө балдардын ошондой мүмкүнчүлүктөрү жок, техникалык десек болот, телевизору жана телефондору. Бирок бюджеттеги каражат баягы көп процессти талап кылат, аны шарт эле чече калбайт экенсиң. Ошол себептен биз өкмөттүн ичинде министрлик менен биргеликте бир жолдорун таап, жергиликтүү бийликтерге кайрылып, ошол убактылуу азыркы учурда ошол маселени чечип тургула. Анан бара-бара муну да бюджетке кошобуз и ар дайым бул маселе чечилип турат деген жол менен кайрылдык. Азыркы учурда толук менен камсыз кылбаса дагы жакшы. Кээ бир, мисалы үчүн, Нарын области уже камтыды, Ошто аз эле калды. То есть мүмкүнчүлүгүнө жараша жергиликтүү бийлик дагы ошо орусча айтмакчы навстречу идет и обеспечивает. Мен азыркы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин бүтүргөм. Илгери 78-жылы. Ошол бүтөөрүм менен министрликтин жолдомосу менен мен Ош педагогикалык университети деп аталчу да, ушул жерге келип иштегем. Мен бул университетте 78-жылдан 82-жылга чейин Ош университетинде анда педагогика деген факультет бар болчу. Ошондо жаш мугалим болуп иштегем да. Мен бул университетти абдан жакшы билем. Мугалимдердин көбү менен мына бүгүнкү күнгө чейин көбүнүн көзү өтүп кетти. Бирок көбү менен бүгүнкү күнгө чейин дагы адамдык мамилелерим бар. Кийинкилерден мен улуттук университетте факультеттин деканы болуп иштеп жүрдүм. Анан БГУнун ректору болдум, министри болдум. Ар дайым мен ушул Ош мамлекеттик университети менен байланышымды үзгөн эмесмин. Мен ушул жерде жаш мугалим болуп, эң алгачкы кадамды таштаганда эң биринчи насаатчыларым, турмуштук сабак бергендер, адамга мамиле кылганды үйрөткөндөр, сабак бергенди, кантип мугалим болуш керекти. Ушул жерде иштеген менин агайларым үйрөткөн, мен алар муну эч убакта унутпайм. Анан мындан кетип, аспирантурага өтүп, Бишкекке барып, анан илимдин кандидаты болдум, илимдин доктору болдум, ар кандай кызматтарды иштедим. Бирок ар дайым мен ушул Ош университетке келгим келчү да. Эмне себептен? Биринчиден менин турмушумдагы мындай урунттук учурлар, жаш кезек, курч кезек, анда комсомол деген бар эле, мен комсомол секретары болчумун бул жерде. Абдан активдүү жүрчүбүз. Ошол учур ушул Ош университетине туура келди. Экинчиден мен Ош университет жөнүндө жакшы гана эскерүүлөрүм калган. Анан үчүнчүдөн бул түпкүлүктүү абдан күчтүү университет экенин мен жакшы билем. Мен министр болуп жүргөндө дагы кийинчерээк келдим. Мен кадимкидей сагынып, илгери бала кезде жүргөн жерлеримди көргүм келди. Мен окуткан, мени менен мамиле кылып жүргөн кесиптештерим менен жолуккум келди. Мен ошолордун бир тобуна жолуктум, сүйлөштүм. Анан министр болгондон кийин мен кайра Бишкек мамлекеттик университетине ректор болуп кайра барганда 2013-жылы, мына Каныбек Абдываситович азыр мага тактап берип атат. Мен бул жерде аттестациялык комиссиянын төрагасы болуп кайра келдим. 5 жылдык аттестациядан өтмөк эле. Мен ошондо бир 10 күндүн ичинде чоң комиссия менен келип, мен ошо Ош мамлекеттик университет ошо мен окуган, мен иштеп жүргөн мезгилден ушу кийинки 2013-2014 жылдардын ортосундагы айырманы карап чыктым да, көрдүм, тааныштым. Аябай өскөн. Материалдыктагы, интеллектуалдыктагы базасы абдан күчтүү. Бул жерде залкар адамдар иштеген, азыр дагы ошондой күчтүү окумуштуулар иштеп атат. Мен азыр дагы трибунада сүйлөгөн сөзүмдү айттым.
Бул азыр чын-чынына келгенде Ош университети мына Бишкектеги университеттердин көбү мындай амбициозный, эми буну региональный вуз деп эсептеп жүрүшкөн, бирок азыр эң алдыңкы сапта турган университеттердин бири. Бардык жагынан, окууну уюштуруу жагынан, мына Санарип университет деп атат, санариптештирүү жагынан дагы бардык жагынан. Ошон үчүн мен бүгүн дагы ошо жакында 80 жылдыгы болду эле, ошого чын дили менен келгим келип, мен Кыргызстандагы Жогорку окуу жайлар ассоциациясынын төрагасымын. Ошол ассоциацияга дээрлик бардык окуу жайлар кирет да. Ошолордун атынан куттуктагым келди эле, бирок мына пандемиянын азабынан келе алган жокпуз. Бирок бүгүн мындай ырым кылып символикалык белектерди бердик. Мен ишенем, бул университеттин келечеги абдан чоң. Ийгиликтерди каалайм, өсө берсин. Бул университет ушу биздин мамлекеттин өнүгүшүнө мыкты кадрларды тарбиялаганга өз салымын кошо берсин. Рахмат. Экономическому колледжу в этом году тоже исполняется 75 лет. Значит, этот колледж один из старейших колледжей нашей республики. Сегодня проводимое мероприятие, я считаю, своевременное, необходимое мероприятие, потому что пандемия показала, что необходима нам цифровизация везде и во всем. Какие планы мы строим в нашем учебном заведении? Да, у нас проводится очень много мероприятий по цифровизации, и это мероприятие, я думаю, послужит примером для дальнейшей работы, для дальнейшего выполнения наших планов. Өзгөчө кандай багыттар бизге лично мага жакты, бул единое окно десек болот. Анткени биз бардык силаданбыз, бардыгыбыз ар кайсы жакка барабыз, ар кандай маалыматтарды алгыбыз келет. Бул бирдиктүү терезе деген көргөзүп атат, канчалык киши адам убактысын үнөмдөсө болот, канчалык так маалыматтарды алса болот. Демек, буюрса жакынкы учурда, жакынкы убакытта Кара Балта техникалык колледжинде дагы ушул жумушту аткарууну максатта атасыз? Буйруса биз дагы ушундай жумуштарды аткарууга максат коюп атабыз. Алгачкы иш-чаралар башталды. Биздин колледжде дагы биз АВН системасын киргизип атабыз. Ошого байланыштырып, буйруса биз дагы киргизебиз. Кто писал? Анан ырыларын да окуса болобу? Ырыларын телевизордо бүт видеолорун бардыгы. При ручном конструировании модели одежды на это уходит 5-6 часов времени. А с использованием данной программы на это расходится буквально час времени. Можно использовать как типовые размерные признаки, так и конкретные размерные признаки. Четко при построении самой конструкции. Я бы хотел вам показать распечатывание готовых лекал. С помощью данного плоттера происходит распечатка и получается вот такое лекало. Само готовое лекало ложится на ткань
из которого пытаются там то или иное изделие. Берут готовое изделие, дается. Он умешнится, китеп уже өтіп қалады автоматически кәдімгідей. Электрондық библиотекада. Біз кітапхананың ішін санариптештіруді автоматташтыру жолыменен оқырмандарды аралықтан келуіне қолдау. Факультеттерімізде кітапханалар барлығы автоматташтырылған жұмыс орындары толығыменен ішке түсті бүгінгі күнде. Электрондық каталог бүгінгі күнде бұрын каталог системалық, алфавиттік систематикалық каталог көрсетілген болса, бүгінгі күнде мынандай электронды. Ушул жерде қайсы кітепті алды, қайсы кітепті жайғастырылған. Андан сыртқары ошол өздік кабинетте туруп эле толук текстти баракта окууга, белги коюуга, көчүрүп баалоого дагы мүмкүнчүлүктөр ушул жерде iBooks, Zip KG, окума KG кирилип жана мектептерибиз үчүн iBilim KG электрондерге азыр ушул бар кайсы китепканада сакталган жерлерине чейин абан эми түшкөндө китепканачы ошол заказды оформить этип китеп окурмандын колуна бергенде окурмандын колуна мындай говоря о датчик расстояния, он видит перед собой объект и останавливает. Задача заключается в том, чтобы вытолкнуть одного робота из этого поля, то есть через задний. Из-за конструкции. И его отжали. Дальше выдвигается, дальше отодвигается и доходит до конца его водой. И на этом пока все. Ruslada бардык онлайн сабактардын көзөмөлдө билесиздер, электрондук жадыбал менен көзөмөлдө дуалдар келчилек. Азыр биз бардыгын ушул AV системасынын же Kaggle программасы менен ар бир окутуучунун жана биздик бардык факультеттер, ар бир сабактар көрүнүп турат. Ар бир сабак келгенден кийин ошо ар бир окутуучунун кандай сабак, ушул сабакты түзүлдү. Эми окутуучуларда, студенттерде да калды. Конечно, баягындай Kısa 30 sekund gelecek ama fikirli var. Азыр кыргыз текстилдерин курулду да 7 миң. Ошол жерде балдар булар даярдайт. Жакында бүтөт. Ошондо булар жагымда көргөзмөсүндө өзүнүн немесин көрсөтүп атабыздар да. Канбек Абдуласитович, добро пожаловать в Институт Конфуция при Ожском государственном университете. Также здесь находится экскурс сделать по нашему институту. Нашего экс-ректора, министра образования Канбека Абдуласитовича. И мы образовали двустороннее соглашение между Ожским государственным университетом Кыргызстана и Синьцзянским. Корпус открыт в 2017 году. До этого времени, как вы видите на фотографии,
немеси бар. Эми чындыгын айтышым керек, мен биринчи жолу келип атам. Мындай адатта баягы келгенде ош жергесине концерттерге катышып эле мен өзүм бир топ баягы жеке концертимди берип кеткем. 2011 жылы ошо Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыкка көргөзүлгөндө жалпы ошо Кыргызстанды кыдырганда 49 концерттин ичинен 2 күндүк концертим ошто берилгенде, анан ошол убакта деле ошо программага ылайык ушу университетке кирбегендигиме өкүнүп атам. Бүгүн көрүп, чындыгында жогоруда сөз болбоду, конференциянын пленардык заседаниясында сөз болгондой эле ушул үлгүлүү университеттин баягы өрнөгү катары карасак болот экен. Өзгөчө мына искусство факультетинен азыр чыгып отуруп, өзүмчө ойлоп атам, ушул тилек кылып атабыз. Салттуу музыка күнүн 25 апрелде ушу Ош жергесинде өтө элек да. Ушул мүмкүн 2021 жылы аманчылык болсо, ушу жерде өтсө, Ошто анан Комуз күнү да ошо салттуу музыка күнүнүн 15 жылдыгына арналып, ошол салттуу музыка фондусунун демилгеси менен түзүлгөн, президенттин жарлыгы менен жарыяланбадыбы? Ошол 9 сентябрда дагы ушу Ош жергесинде өтсө деп ойлоп, мындай бир тилек кылып койдум да. Анан өзүм ойлойм, негизи эле мына баягы үлгүлүү дегенди эмнеден көрсө болот? Ушунча факультет бар. Ушунчалык эл аралык байланыш бар. Жана өзүңүздөр көргөндөй Санарип университет деп мына өзүңүздөр байкап, жана канчалаган ошо окуу жайлардын жетекчилери айтып атат, баардыгы белгилеп атат. Мен да ошол жеке, мындайча айтканда, медициналык университеттин жетекчиси катары ушунчалык бир кубануу менен анан кызматташууга, келечекте мындай бир жакшы тилектер менен бир чоң илимий практикалык иш-чараларды, ошону менен бирге эле медицина тармагындагы бир көпүрө боло турган иш-чараларды өткөрө турган окуу жай экендигин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Бар болуңуздар дегим келет. Ошол университеттин келечеги кең болсун. Себеби университет бул баягы келечекти тарбиялай турган жер. Келечек деген бул биздин баягы бир адамзатка кызмат кыла турган, анын ичинде ошол Кыргызстанга кызмат кыла турган, ошонун ичинде биздин өзүбүздүн уул кыздарыбыз билим ала турган жай. Ошол себептен бүгүнкү мен сиздер менен бөлүшүп аткан күнгө кубанычтамын. Зал лечебной физкультуры. Бул жерде, когда пациент у нас лечились, по часам приходили. Если 12-де өзүнүн фитнес тренери бар. Обучается, как принимать пациентов. Это кабинет гинекологии. Неинтересно. Очень умная женщина. Да, они могут опять проводить трахеостомию, да, собственно. Здесь вот представлены все модели. И благодаря этому угадал. Это как с легких воду брать. Это тренажеры, да, получается? Да, это тренажеры. Общая стоимость этих тренажеров. Айтып отырмыз ба, мына пневмония деген түр чуң. Анан эми мынаусы болсо, мынаусы. Азыр эми бирөөгө барса эч ким көрсөтпөй аткан мына пальпация. Ошол мисал катарында 3 предмет мисалына силерге тааныштырып өтсөм. Гистология предмети атайын нускасы, анан гистопрепараттары. Микроскоптун ар бир ушунда окуп үйрөнөт да. Эми ошону биз онлайн форматында кантип реализация алсаң бир сабактын иштелмеси, сабакта кайсы суроолорго даярданыш керек, биздин сабагыбыздын максаты, окуунун жыйынтыгы, натыйжасы анан даярданат. Эми сабак башталганда мен ар түрдүү методду мындай Zoom'ду ачам дагы. Конференцияга кирип туруп, бул жерден ссылканы алып, ссылканы копируйт этем дагы.
Андай алар киришет, андан сырткары алар ошол эле маалыматты мендеги АВН порталынан алып алат, ал жерде бүт жүктөлгөн. Тамам. Бул жерде энелик клеткалардын аларга мен жалпы гистологиялык түзүлүшүн слайдты жылдырып көрсөтө алам. Анан эгерде схема форматында түшүнүрсөм турам да, бул жерде схема форматта кайсы методдорду колдондум и ушул эле нерсени мен барбаса болбойт, келбесе болбойт деген суроолду ушундай жол менен чечип атышат да, жөнөкөй эле. Азыр кадимки жанашып отургандай режимди баардыгын аткарып сизге көрсөтөт. Для онлайн-обучения это образовательный портал АВН, который является локальной сетью. Здесь также имеется вход в систему, он единый для всех преподавателей. Так выглядит вход в учетную запись и использование АВН. Как вы можете здесь видеть, здесь на доске Google классы, создание курсов. В Google классах также доступно создание ссылки, чтобы можно было отправить студентов, а не сразу. Также есть в этом облачном хранилище 15 гигабайт места, что в принципе много и хватает на один семестр вполне. Сохраняет принцип академической честности. И там можно поставить ограничения, чтобы студенты сдавали в определенный промежуток времени и получали соответствующие баллы. Можете здесь видеть, здесь группа, баллы и даже дата сдачи теста. Также возможно мониторить, вы знаете насчет Zoom, но мы также используем Google Meet потому что он не имеет ограничений, он имеет ограничение в 250, что в принципе да. Ошол эле сабакта сөйөтүп көрсөтөм десе, кармап көрсөтүп жатат да. Ошонун мисалында агай демонстрация кыласың, келиңиз агай. Биз мына өткөн май, июнь айында бул кийинкиси уже байланыш түзүш үчүн, кайра байланыш. Аларга тесттер түзүлгөн. Бул тесттерди Google Class аркылуу өтөбүз. Алардын модульдук же болбосо рубежный контроль өткөндө студенттер ошондой эле студенттердин өз алдынча иштери да каралган. Ошол иштерди сейчас ал мезгилде башталчу июнда онлайн. Көздүн президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков келип кеткен. Ошол келип кеткенден кийинки президенттин сунушу менен бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын бардык жогорку окуу жайларынын ректорлору, орто кесиптик окуу жайларынын директорлору катышкан Санарип университет деген аталыштагы конференция болуп атат. Конференциянын жүрүшүндө ошол президенттин администрациясы, өкмөттөн атайын куттуктоо сөздөр айтылып, министрликтин презентациялары болду, биздин университеттин презентациясы болду. Азыркы учурда ошол бардык университеттин жетишкендиктери, Санарип багытындагы жетишкендиктери менен таанышуу жүрүп жатат. Бардык жетекчилер абдан мындай бир кубануу менен кабыл алышып, бир топ чечимдер, сунуштар берилип атат. Мындан аркы биргелешип кантип иштейбиз, кантип тажрыйба алмашабыз, окутуу жөнүндө дагы башка ректорлордон башка кызматкерлерди чакырып келип көрүүсү жөнүндө бир топ жакшы сунуштар болуп атат. Буюрса ошол бардык университеттер ушундай бири-бири менен тажрыйба алмашып, жалпы эле президент койгон санариптештирүү багыты боюнча иш аракеттерди ийгиликтүү аткарып, мына санариптештирүү жылын ийгиликтүү жыйынтыктайбыз деген ишеничтемин. Бул традицияны көрүп, анан эгер кайсы бир университетте дагы башка өзгөчөлүктөр болсо, алар чакырып, ал жерге барып биз дагы көрүшүбүз мүмкүн. Жалпы эле ошол бири-бирибизден ушундай санариптештирүү багытындагы же болбосо ошол санариптештирүү үчүн программисттерибиздин биргелешип иштөөсү жөнүндө, бизде бир университет уже колдонуп аткан платформаны башка университет менен алмашуу жөнүндө, алардыкын бизге алуу жөнүндө бир топ жакшы сунуштар болду. Мен ойлойм, бул конференция өз мезгилинде абдан бир жигердүү болду деп эсептейм.